Түгөйлөр азыр интернеттеги психологдорду угуп алып ажырашып атышат деп айта беришет. Бирок ажырашуу деген бул аябай узун процесс. Түгөйлөр чай ичип отуруп эле чай ичип бүткөндөн кой биз ажырашалы дебейт эч качан. Көп жылдар бою айтылбай калган ичиңдеги муңдар, көп жылдар бою сени түшүнбөй калганы, экөөңдүн эмоционалдык жактан ажырап кеткениң, бири-бириңди колдой албай калганың, таарынычтар, ызалар, айтылбай калган өксүктөр, ызалар чогулуп отуруп анан эч кандай андан башка эч кандай тандоосу жок калганда анан ажырашат да. Аял өзгөчө ажырашайын деген нерсени көп жыл бою калчап отуруп анан чечим кабыл алат. Эч бир аял ажырашайын деп турмушка чыкпайт да. Ошол нерсени эскертким келет. Ошол нерсени Чыңгыз Айтматов ажырашуунун кандай узун процесс экенин Кызыл алма повестинде аябай сонун кылып жазыптыр. Мен силерге окуп берейин. Үй бүлөнүн көп жылдык чырлуу турмушу артта калды. Эми айтса түшүнөр бекен. Кээр моң айтышып, бирин-бири нечен жолу капа кылышты. Дайынсыз, кээде адилетсиз жеме жумушту биринен бири нечен жолу арыздашып, кайра жарашты, акыры ажырашып тынышты. Мына ушулардын баарына аялы салкын карап, жок, так айтканда адамча эле карап, акыл жүгүртүп түшүнөр бекен да, кечирер бекен деп анан аялына кайра кечирим сурап жазып аткан катындагы бир канча маанилүү сөздөр. Ошон үчүн ажырашкан атканда аялың ажырашам деп келгенде, демек сен буга чейин канча жыл боюнча аялыңды укпаганың, түгөйүңдү укпаганың себеп деген нерсени айткым келет. Мага окшогон интернеттеги психологдор же айымдар эмес да. Башка бирөөнү чоочун экран аркасында бирөөнү проблемаларыңа күнөөлөп койгон оңой, а жашооңо жоопкерчилик алып, үй бүлөдөгү маселелерди чоң адамдардай тынч отуруп чечкен оор. Ошон үчүн бирөөлөрдү күнөөлөөрдөн мурда ар бир адам өзүн өзү күзгүдөн карап, мен үй бүлөм үчүн, үй бүлөмдү сактап калуу үчүн эмне кылып атам деп ойлонгону абдан сонун болот.